34 бөлүм. Жошуя такка отурганда 8 жашта эле. Ал Иерусалимде 31 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жаккан иштерди жасап, өз атасы Дөөттүн жолу менен жүрдү. Оңго да, солго да бурулган жок. Ал падышачылыгынын 8-жылында өспүрүм кезинде эле атасы Дөөттүн кудайына кайрыла баштаган. Ал эми падышачылыгынын 12-жылында Жүйүт аймагы менен Иерусалимди бутканалардан, Ашера мамыларынан, уюп жана куюп жасалган жасалма кудайлардан тазалай баштаган. Эл анын алдында баалдардын курмандык чалынуучу жайлары менен алардын үстүндөгү күн буркандарын кыйратып, Ашера мамыларын кыйып, оюлуп, куюлуп жасалган жасалма кудайларды талкалап, майдалап туруп, күлдөрүн аларга курмандык чалгандардын мүрзөлөрүнүн үстүнө сапырып жиберди. Буткана кызматчыларынын сөөгүн алардын курмандык чалынуучу жайларынын үстүндө өрттөдү. Ошентип, ал Жүйүт аймагы менен Иерусалимди тазалады. Менашенин, Эпрайымдын, Шымандын шаарларында, атүгүл Напталынын тукумуна чейин жана алардын ээн калган аймактарында болуп, курмандык чалынуучу жайларды кыйратып, Ашера мамыларын кыйып, балбалдарды өрттөп, Исраил жериндеги баардык буркандарды талкалап, Иерусалимге кайтты. Ал падышачылыгынын 18-жылында жерин жана Кудай үйүн тазалаткан соң, өз Кудай Теңиринин үйүн калыбына келтириш үчүн Атсалия уулу Шапанды, шаар башчысы Маасаяны, Жахас уулу Жааккатчыны жөнөттү. Алар башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкияга келишип, элдин Кудай үйүнө алып келген күмүштөрүн тапшырышты. Ал күмүштөрдү эшик кайтарган лебилер Иерусалим тургундарынан, бүткүл Жүйүт менен Бенжеминден, ысрайылдыктардан, Менаше менен Эпрайым урууларынан чогултуп алышкан. Аларды Теңир үйүн оңдоп жаткан жумушчуларга таратып бериш үчүн Теңир үйүндөгү жумушчулардын башчыларынын колдоруна тапшырышты. Алар Жүйүт падышалары бүлүнткөн имаратты кайрадан жабыш үчүн чегилген таштарды жана шырык үчүн жыгач сатып алууга күмүштү усталар менен куруучуларга беришти. Бул адамдар тапшырылган жумуштарды ак ниеттүүлүк менен иштешти. Аларды көзөмөлдөп турууга Мерари уулдарынан Жахат менен Обадия, Каат уулдарынан Захария менен Мешулам коюлду. Булар музыкалык аспаптарда ойной алган лебилер эле. Алар жүк ташуучулар менен ар кандай жумуштарды аткарган адамдарга көзөмөлдүк кылышты. Лебилердин ичинен катчылар, дарбазачылар, көзөмөлдөөчүлөр да бар эле. Теңир үйүндөгү күмүштөрдү алып жатканда, башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия Теңирдин Муса аркылуу берген мыйзам китебин таап алды. Хилкия катчы Шапанга «Мен Теңир үйүнөн мыйзам китебин таап алдым» деди да, китепти Шапандын колуна берди. Шапан китепти падышага алып келип, ага мындай деген кабарды айтты: «Кулдарың сен буйруган жумуштардын баардыгын жасап жатышат». Алар Теңир үйүнөн табылган күмүштөрдү алып, иш башкаруучулардын жана жумушчулардын колдоруна беришти. Катчы Шапан падышага дагы «Башкы ыйык кызмат кылуучу Хилкия мага мына бул китепти берди» деди. Шапан китепти падыша алдында окуду. Падыша мыйзам сөздөрүн укканда өз кийимин айырып жиберди. Анан падыша Хилкия менен Шапандын уулу Акикамга, Михейдин уулу Абдонго, катчы Шапанга, падышанын кызматчысы Асаяга мындай деп буйрук берди: «Мен үчүн, аман калган Исраил үчүн, Жүйүт үчүн бул табылган китепте жазылган мыйзам жөнүндө Теңирден сурагыла. Анткени ата-бабаларыбыз бул китепте жазылган сөздөр боюнча жүрбөй, Теңирдин сөздөрүн аткарбай койгондуктан, Теңирдин бизге болгон каары күчтүү». Ошондо Хилкия менен падышанын кишилери кийим кайтарган Хасранын уулу, Токаттын уулу Шалумдун аялы Хулда деген пайгамбар аялга барышты. Ал аял Иерусалимдин 2-бөлүгүндө жашачу. Алар бул тууралуу аялга айтышты. Аял аларга мындай деди: «Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Силерди мага жиберген кишиге айткыла. Теңир мындай дейт: Эми мен Жүйүт падышасынын алдында окуп берген китепте жазылган алааматты бул жерге каптатам жана бул жерде жашагандарды каргышка калтырам. Анткени алар мени таштап, башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтө түшүп, өз колдору менен кылган кылмыштары менен мени каардантышты. Менин каарым алар турган жерде жалындап күйөт, өчпөйт. Ал эми Теңирден сурап билүүгө жиберген Жүйүт падышасына мындай айткыла: Китептеги сен уккан сөздөр тууралуу Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Бул жер тууралуу, анда жашагандар тууралуу китепте жазылган менин сөздөрүмдү угуп,
Менин алдымда жүрөгүңдү жоошутуп, башыңды ийгендиктен, кийимиңди айырып, өкүнүп ыйлап, менин алдымда моюн сунгандыктан сенин үнүңдү уктум. Мен сени өз ата бабаларыңа кошом. Сен тынчтык менен коюласың. Сен жашаган бул жерге, анда жашаган элге мен жибере турган алааматтарды сенин көзүң көрбөйт. Падышага Теңирдин жообун жеткиришти. Падыша Жүйүт аймагы менен Иерусалимдеги баардык аксакалдарды чакырууга чабарман чаптырды. Ошондо падыша аны менен кошо баардык Жүйүт эли, Иерусалимдин тургундары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, кичине дебей, чоң дебей бүт эл Теңир үйүнө келишти. Ал Теңир үйүнөн табылган мыйзам китептеги баардык сөздөрдү угуза окуду. Падыша өз ордунан туруп, Теңирдин жолу менен жүрүш үчүн чын жүрөктөн, бүт жан дилинен анын осуяттарын, мыйзамдарын, көрсөтмөлөрүн аткарыш үчүн, бул китепте жазылган келишим сөздөрүн аткарыш үчүн Теңирдин алдында келишим түздү. Анан падыша Иерусалимде жана Бенжамин жеринде жашагандардын баардыгына муну иш жүзүндө аткарууну буйруду. Ошондон кийин Иерусалим тургундары өз ата бабаларынын Кудай Теңиринин келишими боюнча жашай башташты. Ошентип, Жошуя Ысрайыл уулдары табынган баардык жерлердеги жийиркеничтүү нерселерди алып таштады. Ысрайыл жеринде жашагандардын баардыгына өз Кудай Теңирине кызмат кылууну буйруду. Анын көзү өткөнчө алар өз ата бабаларынын Кудай Теңиринен баш тартышкан жок.